Assalomu alaykum. Ардактуу айымдар жана мырзалар, байке жекелер, бүгүнкү кечебиздин күйөрмандары. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиздер менен саламдашып, мынакей үчөөбүз тең сиздердин астыңыздарда турабыз. Биринчи сезондун аягына келип чыгып отурабыз. Келиңиздер бүгүнкү биздин коноктор менен жакшы эс алып күлкүлөргө биз менен чогуу болсоңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Салам Кыргызстан! Жигиттер айбаты куш жалындан, ак булуттун жамындан, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан. Кыргыздын акылы көпкө тең келген, улуубуз байыркы өткөн элдерден, урпактар уланган айкөл шерлерден, улуу күч бийиктен бизге дем берген. Эл жерин душмандан сактаган, ешкимге өз дилин сатпаган, жожурок жеңилбес кырандары, кыргызды кылымга даттаган. Ак булуттун жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан, ак булуттун жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан. Ак булуттун жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан, ак булуттун жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан. Жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан, ак булуттун жамынган, ала тобуз жаңырган, ак калпакчан жигиттер айбаты куш жалындан. Бүгүн бизге майрам. Анткени биздин биринчи сезондун жыйынтыктоочу программа болуп калат. Жо, майрамдап кайка баралы? Албетте көлгө барабыз да. Көлгөбү? Ооба. Көлгө. Биздин көлдүк туугандарга барып көлгө саякат кылып. Кой анда эме акыркы деп эле жыйналалы дагы кичине мындай элдерди күлдүрүп, жашнакай рухун көтөрөлү, э? Анда болсо кадекей баштайбызбы? Баштадык. Кеттик анда эмесе. Туура туугандар, өзүңүздөр байкагандай эле жогоруда менин кесиптештерим айтып кетти. Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө берүү. Бүгүн бизде майрам. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын алгачкы сезону бүгүн жыйынтыкталып жаткан кези, алдыда бир аз тыныгуу, андан соң дагы сиздер менен көрүшүп калганга ниеттенип турган кезибиз. Жылдыздуу меймандарыбыз келип биз менен коштошуп жана эс алууга узатканы келип турган кези, көптөгөн инсанды өз таланты менен шок кылган, таң калтырган үрчү айым сахнага чыкмакчы. Тосуңуздар, бүгүнкү берүүбүздүн мейманы Роза Шакирова. Келиңиз, Роза айым. Бийлет келиңиз, бүгүн бизде майрам. Коноктордун байрам бийлет атабыз. Саламатсызбы? Каблугум бийик болуп, бийлей албай атам дейт. Кааласаңыз бир аз ара берсек болот? Аралай койсок болот, э? Отуруп сүйлөшөлү онда. Келиңиз, сизди төргө чакырабыз. Кол чабуулар, Роза Шакирова. Алейкум ассалам. Куш келипсиз, урматтуу Роза Шакира. Ой, Шакирова. Кандайсыз?
Жакшы. Мындай биздин студияга келгенде эле Санжар мырза ушунчалык белгилеп, баса белгилеп кетти да, атына заты жарашкан роза гүлүнө окшоп ачылып, чачылып, кызыл шымды кийип, кызыл туфлини кийип деп эле ачылып каяктан? Бишкектен эле. Бишкектен үйдөнбү же Бишкектенби? Үйдөн. Үйдөн, Жаңы эле сатып алгам. Алдагы менен кантип басып жүрүсүз? Ошо баса албай жатам. Баса албаган үчүн отурайын деп келдиңиз. Ал эми Роза айым, биз сизди жөн ушул жыйынтыктоочу долбоорубузга чакырган жокпуз. Сизди биз аябай таланттуу инсан катары тааныйбыз, таланттуу ырчы айым. Жана кээ бир учурларда сизди биз пародист деп да угуп кетип да, ушул тарабыңыз дагы бар окшойт, ушул талантыңыз Ал дагы. тарапты калтырдым. Калтырдыңызбы? Ырчы болуш керек. Жок, эми артистке деген көптөгөн талант эч качан тоскоол кылбайт да. Жок, тоскоол болбойт, бирок туура эмес иштерди жасап салып, Тил уктуңуз. тил уктум. Көптөгөн кишилерди туурачу элеңиз, эми туурабай калдыңыз, Азыр жок, туурабай эле өзүмдү мындай жакшы алып жүрөчү. Анан Роза, сен биз мындай мен өзүм сахналаш дос катары жакшы билем. Экөөбүз мындай чогуу отурганда мындай көп анекдотторду айтып күлдүрүп жакшы отурасың да. Азыр бысмылла дегенде эле ушу анекдоттон баштабайлы, ар кайсы суроону бере бербей, бир күлдүрүп, бир жылмайдырып койбойсуңбу? Азыркы учурда анекдот айтсам эч ким күлбөй эле өзүм күлүп ээрип калам да. Өзүмө жагат. Жок, мүмкүн биз күлөбүз да. Эми күлкүлүү болбосо дагы күлүп коесуз. Калп болсо да күлүп койгула. Карышкыр тоодо баратса, коен кулагынан асылып туруптур. Коен сага эмне болду десе, баарынан корком, тигинти урат, бул болсо коркутат, акча тапсам тиге жетпейт, буга жетпейт, акыры муун өлүп алайын деп асынып алдым дептир. Се карышкыр жинди го, муун өлгүң келсе мойнуңа муунбайсыңбы десе, ой карышкыр мойнума муунуп көрдүм, просто үнүм чыкпай калат экен деп айтты. Ушуну айтып алып өзүм күлөрүм да. Албетте Күлбөйсүң. күлүп атабыз, күлүп атабыз. Катуу күлгөндө бетке буруш чыгып кетти дегенден коркуп эле күлүп атпаймынбы мен? Роза мынакей жайдын аптаптуу күндөрүндө кезип отурабыз. Мынакей жайдын ысыктарында кай жактарга барып эс алып, кай жактарга саякат кылып жатасыз. Жайда мүмкүн чыгармачылыгыңыз менен иштеп жаткандырсыз. Ушул жөнүндө кичине маалымат бере кетпейсизби? Чыгармачылык менен иштеп атам. Азыр клип тарттырып атабыз. Чыгармачылык кандай жүрөт? Чыгармачылык Кудайга шүгүр Каяка болуп жүрөт атат. Азыр жанында азыр эле ыр алып келгем. Клип тартып атам. Кичине мындай арыктаганга аракет кылыпчы. Арыктагандай демекчи. Клип тартса адам арыктайбы экен? Жок, клипке чейин арыкташ керек да. Ушу кандай кылып арыкташ керек? Кандай диета карбайсың сен? Мындай биздин телегөрүүчүлөрдө мүмкүн арыктагылары келип аткан ошолорго бир кеңеш берип кетпейсиң? Кандай кылып арыктайсың? Мен жанакындай дары пар ичпейм. Эң жакшысы эртең менен эрте 7-де чоң стаканда суу ичем. Анан салат жейм, күрүч жейм. Түштө болсо азастан. Түштө кадимгидей өзүм жакшы көргөн мастабаны ичем, 1 эле пияла. 4тө салат болду. Кечинде Күрүч дагы семиртет билесизби? Кандай күрүч? Мисалы үчүн Баткендики семиртпейт. Баткендин күрүчү эч качан семиртпейт, ашказанга оор болбойт. Анда 1 эле түрү да. Кайсы түрү? Албетте, Баткенди кыздар билет да аны. 1 эле түрү болот. Ошол гана ушундай жеңил алып жүрөт адамды. Калгандары бүт мындай семиртип, май кошуп, мындай майлуу сүттүү болуп каласың да. Угуп атасыздарбы, урматтуу кыздар? Мынакей арыктагыңар келсе, кандай күрүч дедиңиз? Баткендин күрүчү. Девизра деген күрүчтү жеп арыктаңыздар. Үйдө кандай кожо экенсиз? Кандай тамактарды жакшы жасайсыз? Жолдошуңузга, балаңызга, туугандарыңызга, кайын журтуңуздарга кайсы тамакты өзгөчө жакшы көрүшөт? Айттырбай келип калышса, анда Кукси менен жумуртка. Жок. Курбуларын чакыра коем, жардам бергиле деп. Себеби билесиздер, мен аябай тамак ашка жакшымын. Анан айттырып келсе, 2-3 күн мурун биз баратабыз десе, 1 күн дайынданам. Мен эң жакшы көргөн тамак бышырган бул оромо менен манты. Анан жана күрүч тамакты. Калганын колдон келбейт. Келсе дагы окшошпай калат. Үй турмуш тиричиликтеги өтө жакшы аялмын деп айта албайм. Себеби үйдө көп турбайм. Каякта жүрөсүң? Тойдо болобуз, гастролдо болобуз. Анан келгенде жумуш кылбай эле жатып алам, укташ керек, уктаганда үйүнө эс алат деп эле уктай берем да. Анда мындай кылбайлы, анекдот айт десем айтпайм дейсиң, күлдүр десем күлдүр. Жок, ага эч ким деле күлгөн жок, калп эле деп коюп. Азыр мындай бир өзүңдүн жакшы көргөн, ой жок, мен жакшы көргөн башка атактуу бир ырчынын ырын айтайын, бир куплет ырдап бере аласыңбы? Гүлнур эженин Арзу деген ырын өлө жакшы көрөм. Бүт эле ырларын жакшы көрөм. Эми ал кишинин ырын ырдаш үчүн өтө жакшы ырдаш керек да. Бул передачаны көрбөй турса ырдай берейин.
Гүлнур айым эгерде көрүп атсаңыз карабай туруңуз. Жол Карабай тура турду, бурулду. ой бөлүп карайм жүзүңдөн кымбат, ойнок көз курбум карашың кымбат. Сагыныч эзет сарору кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Орду жүрөк ок болуп тийген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Кошулуп турбайсыңбы? Канча жан мага арзыды экен, а бирок сенден башканы сүйбөм. Али, кол чаап коюңуздар. Өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө биздин кыргыз эли мындай толугураак сиздин Баткендин кызы экениңизди баарысы билет. Шоо эмеспи деп. Жок, бул келгендерден эле ушинтип сурай берет да. Бирок мен кызыкпаймын. Ага деген кыргыз эли кызыгат. Ошон үчүн кыргыз элине өзүнүн жеке жашоо сөзүнө бир кеңираак айттырып албайлыбы эжекебизди? Биз Айдаркинден болом, Баткен областына караштуу. Аяшаба дебейт, Аяшата дейт бизде. Аяшаба дегендерди Кайдарканда жок кандай. Таласка турмушка чыкканмын. Бир уулуң бар? Бир уулум бар. Кудай буйрса, Уулуңуз окуп калды? Жалгыз кылбайбыз. Аракет кылуудабыз. Эгизден Мен жеңем да, жеңем. Жеңе. Балам быйыл 7-ге чыгат. Окууга барат. Сентябрдан окууга барабыз. Ошону айтыш үчүн бул жерге келип отурабыз. Жакшы. Мектепте тааныштар болсо айтып коелу дейсизби? Барбы тааныш дейт? Бар. 61 школда барбы? Ал эми сизде азыр ушул учурда балдар жөнүндө, келечек жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Уулуңузга кандай келечекти көрүп атасыз? Ушул учурда таланттары билинип баштадыбы, ырдайт бекен же ырдабайт бекен? Ошол жөнүндө кеп кылып кетсек. Уулум чыгармачылык жактан алыс. Себеби бир ырды, 3 куплет ырды, бир толук ырдаганын уга элекмин. Мындай кичине жаккан ырын башын ырдап коюшу мүмкүн, акырына чейин жеткирбейт. Бул атасынын немеси жолу менен кетет окшойт. Мен Атасы да жарым ырдайбы? Боксер болом дейт. Же болбосо врач болом дейт. Кече жакындан бери врач болгусу келип калды баламдын. Омин. Роза, эми ар бир ата эне өз баласына жакшы нерсени эле каалайт го. Кудай буйруса, мынакей Русландын чоңоюп келатканы менин көз алдымдан ичинен бери эле көрүп келатам. Ушундай татынакай сонун бала болуп, акылдуу бала болуп келатат. Орусча, кыргызча дагы сүйлөп, мектепте жакшы окуйт болуш керек. Сен өзүң мектепте кандай окудуң эле? Мектепти менден чоң улуу эжелерим жакшы окуп, байкелерим, ошолордун көлөкөсүндө бүткөм. Шакирова десе, ой, бул Салтанаттын сиңдиси деп эле 5 коёрчу да. 6 жерде 5-ин канча? Билбейм да. Билет эжекебиз тамашага салып атат. Эми кантип эле Жо эми жөн эле эметип атат. тамашалап атат, тамашалап атам деп коюңуз. Эми таблицанын 6-сынан баштабай 2-синен баштасам ошондой Деп айтып беришим. Жеке өзүңүз бош болуп калган учурларда биздин долбоорду көрдүңүзбү үйдө? Ооба. Мен Кимдин оюндары жакты? оюндардан эмес, оюндарды эле жагат, бирок Атабековдун ырдагандары жакканда, ар түрдүү эмеде ырдап берген. Анжелика келип отурганда, Анжелика менен чогуу отурганда сонун темаларды козгогонсуңар, ошол жаккан. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп, башка эмелерге караганда биздик эмнеси менен жакты сизге? Силер кандай десем, эркин отурасыңар, каалаган сурооңорду бересиңер. Анан көбүнчө камера келгенде адам ушинтип гана отурабыз го. Былк этпей. А силер каалагандай кыймылдап, каалагандай отуруп, каалагандай каткырасыңар. Мага эң жакканы жакшы суроолорду бересиңер. Жатталган суроо эмес, мындай чукуп бересиңер да, аябай. Жактан чукуп, бияктан чукуп, дагы эмнеси ачылып калсын деп ошондой. Ошону жагат да. Бирок мен чукуп Анда чукуп суроо берейинби? Мен чукусаңар өзүңөр уят болсо. Мен чукусаңар силер чукуп салам. Келиңиз, мүмкүнчүлүктү колдонуп, сиз менен дагы Адатка айланып калган. Адатка айланган сурообузду сурап кетейин. Кыргызстан, Роза айым, сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул биздин ыйык мекенибиз. Кыргызстан бул биз кандай десем, Менин школум, классымды койсо. Менин үйүм, мекеним, туулуп өскөн жерим, тамган каныбыз. Баарысы да. Кыргызстансыз жашооңузду элестете албайсыз. Жок, элестете албайм. Ошон үчүн башка мамлекетке да көп чыга албайм. Сиз үчүн селфи деген эмне?
Билбейм. Келиңиз анда сүрөткө түшүп Азыр койнуңуз көргөз делик. коебуз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Мен артта калдым. Instagram, Facebook, Одноклассники баракчаларына кирип Салам Кыргызстан ТВ шоу деп жазсаңыз биздин сүрөттөрдү көрсөңүз болот. Жада калса азыркы ушул селфиге да кирип Роза айымдын балким күйөрмандары бар, балким ушундай помаданын оттенеги түсү эмне деп суроосу бар болгондор дагы кайрылып кетсеңиздер болот. Биз сөзсүз түрдө Роза айымдан сурап сизге жооп берип коймокчубуз. Роза айымды Сүрөткө жок, сиз чыгабыз. отура бересизби? Же туруп Баарыбыз туруп түшсөк деле. Баары көрүндү. көрүнбөй калдык, көрүнбөй калдык. Көрүндүк. 1-2-68. Эң сонун болду. Жана албетте эле өзүңүз биздин буга чейин долбоорубузду көргөн болсоңуз, ар бир келген мейманды өзгөчө оюн даярдап, биз өзгөчө мындай сыноолорго өткөзөбүз. Сиз даярсызбы? Биз Роза эжеге башкалардан да өзгөчөрөөк бир аябай сонун оюн дайындаганбыз. Анда биринчи Санжар сен баштап берсең. Жүрүңүз, биз сизге сахнадан шартыңызды түшүндүрүп берели. Албетте биз Роза эжеге бул жактан отуруп жардам берип отурабыз. Роза, Көрүшөбүз. мындай кылсаңыз мен дароо эле духум түшүп кетиши мүмкүн. Менин байкашым боюнча, бул тарапта отурган айымдар сизди аябай жакшы таанышат. Сиз менен көптөгөн гастролдорго барып калышкан, сизди жеке инсан катарында жакшы билет. Азыр мен сизге айымдарга угузбай туруп бир сөз айтам. Бул сөздү сиз сөз менен эмес, кыймыл аракет менен билгизип көргөзөсүз. Алып баруучулар эмне сөз айта турганын билишпейт. Алар табыш керек. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Аны эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, азыр сыналыңыздардын оң тарабынан эмне сөз айтылганы сиздер үчүн дагы чыгат. Сиздер дагы барыңыздар билип турасыздар. Бирок бир гана Назира айым менен Гүлжайын айым кайсы сурап отурганын билбейт. Ал эми Роза Шакирова сөз колдонбой, бир гана кыймыл аракеттер менен окшоштуруп бериши зарыл болмокчу. Келиңиздер, биринчи сөз айтылат, андан соң биз байкап көрөбүз. Кеттик. Көргөзө бериңиз. Сиздер варианттарыңызды айтып бериңиздер. Сахна. Сахна. Сахнада ырдап аткан. Сахнада ырдап аткан Роза айым бийлеп атат. Дискотека. Эме, түнкү шоу, Салам Кыргызстан. Туура эмес тасаңар өкмөрдөн ажымай жасайсыңар. Сахна. Телевидение. Телевизор. Студия. Дагы эмне? Дагы кандай варианттарыңыздар бар? Гүлнур Сатылганова. Жок. Ыр. Композиция. Композитор. Музыка. Сиз кыймыл аракет өзгөртсөңүз болот, да бир нерселер кошсоңуз болот. Жакындап калдыңар да. Света, музыка. Сахна. Дворец спорт. Филармония. Опера, балет. Концерт. Бир көргөн колчалар өтөсөр кандай Гүлжайын айым тапты. Жана келиңиз бул тарапка келип берсеңиз. Сизге ушул оюн боюнча эле бир суроолор бар. Эмне үчүн концерт дегенде эле буларды көргөзүп аттыңыз? Бул эмне болчу? Бул свет. Свет беле. Света, музыка. Свет, экрандар деген түшүндүргөндү ушинтип түшүндүрдүм да иши кысача. Өзүм ошентип түшүнөм да. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, экинчи сөз болот. Буну биз экинчи сөздү Назира айым экөөбүз тапканга аракет кылабыз. Гүлжайна, сиз келиңиз, сурооңузду бериңиз. Сөзүңүздү айтыңыз. Шашпай баштаңыз, шашпай. Чоң жер, аянт. Суу, ысык көл. Ысык көл. Бассейн. Ысык көлдө Көпүрө. чуу кетти. Анда мен айтайын. Сиз айтыңыз. Тапкычтыгы менен көпүрөнү таап алды. Эми Назира айымда кезек. Назира айым Сиздер кайсы окууга сөз айтат отуруп экен? турула? Азырынча биринчи эле орунда менин сөзүм оорураак болду түшүндүрүш. Сиздин оюңуз, сиздин сөзүңүз Азыр бат эле меники таппайбы? өтө оор болот да, таппайсыңар. Бут.
Чулки. Шортик. Так, Пиджама. 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 Пиджама деген бар ба? Пиджама. Шымды түрдү. Шымды түр атат. Жакшылап тапкыла, жакшылап. Шымды түр атат. Стречпи. Капрон. Молодец, колготки, Колготки, капрон колготки. Деп туруп Санжар тапты. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын биринчи сезонунун жыйынтыктоочу долбоору бүгүнкү эфирибиз болуп турган кези өзүңүздөр байкагандай эле сөзү жок, бир гана мимикасы менен кандай түрдөгү оор сөздөр болосун дагы Роза айым үчүн эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Бул кол чабар сиз үчүн жаңырсын. Алтындай. Роза айымды бүгүн дагы биз акыркы долбоор дебестен Кудай буйрса дагы далай көрүшөбүз. Куттуу үйдөн кур чыкпай. Биздин бүгүнкү демөөрчүбүздүн атынан жашынакай белегибиз бар. Ал сизге үйүңүзгө ар дайым керек. Фея сода маркасынан бир жакшы белек алып кетиңиз. Сиздер Чотур деп кой. Роза айым, сиз үчүн бир сетка белек. Көбүрөөк салсаңар да көтөрүп кетмекмин. Анда Роза айым сиз үчүн эркин микрофон. Кыргыз элибиз тынч болсун, бөөдө кырсыктан сактасын Кудайым, жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Силерге болсо ийгилик каалаймын. Эч кимибизди эч качан урубайлы. Салам Кыргызстан, өнүгүп өскүлө. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Ар дайым жылмайып жүрүңүз. Мен ойлойм, күлкүгө дагы кээде көңүл буруп туруңуз. Анткени күлкү көңүл жибитип өмүр узартат дейт. Чоң рахмат келгениңизге. Роза Шакирова. Кол чалар менен узатып коебуз. Жакшы калып жай туруңуз. Назирка, Оу! Могу азыр биз 13 программа тартылып, биринчи сезондун акыркы программасы болуп атпайбы? Ооба. Мындан кийин биз Феяны каяктан алабыз? Ага, эмне кайгырасың? Фея деген биздин бүткүл Кыргызстандын дүкөндөрүндө, сода борборлорунда сатылат. Ошондуктан ар дайым Фея менен колдонуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Фея бар үйдө ар дайым жарыктык жана жаркылдактык болот. Ар дайым Фея менен бирге болуңуздар. Фея. Фея. Вау, сонун экен. Алтыным десе, ушуну менен эле бүтүп калбайт да. Эң кыйыны бул майды тазалаш керек. Муну тазалаш үчүн бизге бир гана каражат жардам бере алат. Ал Фея глицерин жөнүндө айтып жатат. Ал идиштерди жалтыратып, колду да жылмакай кылат. Фея глицерин көз ирмемде идиштериңизге тазалыкты тартуулайт. Апейде, мен өзүмдү көрүп атам го. Фея глицеринден башка бизге бир дагы каражат жардам бере албайт дебедим беле? Тазалык үчүн бир гана Фея глицерин. Asman tündüğü da terezesi, Cağuları üzüktörü ak buluttan, Cerimenin ak bozuyda geremetti. Kaysı cerden dolosun dep suraba, Kanda elden ekenim desin hava. Men aytpaymun biktegi yıldızmın de, Men jönele Jönele yaşap elem Kırgızmın dep. Çalkıp жаткан ай асмандан кең көрүнөм, Шаңшып учкан акшум карга тең көрүнөм. Аланткени турпагыңа бутум тийип, Ата мекен сенде жашап, сенде жүрөм. Кайсы жерден болосуң деп сураба, Кандай элден экенимди сынаба. Мен айтпаймын бийиктеги жылдызмын деп. Мен жөнеле
сураба, кандай элден экенимди сынаба. Мен айтпаймын биктеги жылдызмын деп. Мен жөн эле кайсы жерден болосуң деп сураба, кандай элден экенимди сынаба. Мен айтпаймын биктеги жылдызмын деп. Мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп. Мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп. Бүгүн бизде ушундай кыргыз элине эмгегин сиңирген, кыргыз элине ушунчалык көптөп эмгегин тартуулаган татынакай таланттуу красавица бели ипичке тум эле куколка эжекебиз келди. Ким экен? Аны албетте жок, биз айтпай эле коелу, Санжар ушундай элге өзүнүн алтын шилекейин чачыратып туруп, айтып туруп тосубас. Албетте бул кыргыз элине аябай кызмат кылган биздин татынакай эжекебиз сиздердин алдыңыздарга айтпай тур. Санжар Айтырганга чейин мага кезек келди деп кубанып турган кезим, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, менин кесиптештерим жөндөн эле толкунданбай турган кези, анткени бул айымды кайсыл жерде, кандай деңгээлде, кандай имаратта көрбө, ар дайым жылмайып жүрөт, ар дайым жакшы позитивдүү энергия менен бөлүштүргөн кези. Келиңиздер, биринчи сезонубуздун жыйынтыктоочу эфиринде жылдыздуу мейманыбыз. Тосолуңуздар, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногу Асель Турдалиева. Калеке болчолор менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Асель эжекебиз. Саламатсызбы, Асель? Келиңиз, бизди төрүбүзгө чакырабыз. Колчалар Асель Турдалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген. Куш келипсиз. Кандайсыз? эки жолда Саламатсызбы эжеке. Негизи үчөө болчу да. Биз үчөөбүз да бир жол. Макул. Саламатсызбы, эжеке? Санжар менен бир эле жолу өшүп калдым. Бизди көрдүңүз Асель эже. Сизди жаныңызда туруп эле өзүнчө эле сүйүнүп урматтагандан, ушунчалык сыйлагандан, сизди тиги жакта келатат бүгүн Асель эже биздин коногубуз дегенден бери сүйүнүп отурабыз. Жана ыр бар го, мени көргөндө тура калдың го деген. Сизди көргөндө тура калдык го. Ушунча конок келип бир дагы турбай эле кел отургула дечү. Жок, алар бизден күчүү болчу да. Биздин сизге ар дайым болгон таазимибиз баш ийип таазим кылабыз. Силерди. Жок, коркуткан эмес. Сиз жана сизге акча-пакча карыз эмеспи, эже? Аябай эле подход түзөп сүйлөй баштады. Жок, эжеке таланттын сыйлайм мен эжеке. Кантип? Эки той карыз дейт. Той. Элексизби да койбойсузбу? Ал эми Асель айым, эң алгач келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мен сизге дароо эле суроо менен кайрылып кетейин. Биздин долбоорду көрүп жүрдүңүз беле? Бүгүн биринчи сезонубуз деген 13 долбоорубуз болду. 13 жума чыктык, 13 передачабыз болду. Ушул күнгө чейин бизди көрдүңүзбү, көргөн жоксузбу? Ой пикириңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бир көргөндө эле көрө элек болчумун, бир көргөндө айттым, абдан жакшы экен, мындай өзгөчөлөнгөн, мындай шаан шөкөттүү, сиздерди сулуу айымдар, жакшынакай алтындай болгон мырзалар алып барып аткандан кийин албетте. Асель эжеке, сизди мынакей Кыргызстандын бардыгы канча жылдан бери уже 20 жылдан ашык, 30 жылга жакын эмгек кылып келатасыз, 25ке деп. 25 ошо ортосунда. Бирок ошомойдон эле биздин кээ бир ырчы эжекелерибиз же байкелерибиз бир 10 жыл сахнада отчеттук концертти берет дагы, мындай толуп кетет да бардыгы эле, анан кайра арыктаганга аракет кыла берет. Анан бизге мындай менин тааныштарым, курбуларым же кошуналарым ушу суроону мага көп берет. Эмне артист болгондон кийин татынакай болуп, мен өзүмдүн эжекем Алина Жетигенова анан сизди көп айтышат да. Ушул экөөнүн формасы ар дайым бир калпта кармалып турат дейт да. Ушуну кантип кармап, же эчтемке жебейсизби, же көп чуркайсызбы, же спорт? Мындайча айтканда, ушул суроону абдан көп беришет да. Кээ бир кезде мен көз тийбесин деп берем да. Анан бир күн болсо бир күн Алина эжекебизди элестеттик эле. Ушу боюбуз менен анан еще толгонубузду. Калабок болуп мондай ушумо менин көйнөгүмдөй эле болуп калат болушубуз керек. Ал бир чети болсо, чынын айтканда, Кудайыма шүгүр, мен тамакты жакшы жейм. Жегенде дагы майлуу тамактарды абдан жакшы көрөм. Кышкысын чучук казы карта деген өксүбөйт.
муздаткычтын ичинен. Жайкысын болсо эми баягы баарыбыз эле да көп тамак жебей калабыз, баягы майлуу тамактарды көп жебейбиз. Бирок мен бир азыр кандай десем, жашыраак кезимде проблема жок болчу мындай нерседе. Азыр кичинеден болуп келатат. Алина экөөбүз ал жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Барган сайын кичинеден кошулуп келатат. Депчи. Бирок баягы экөөбүз бир мындай аял окшойбуз да. Анчалыкка чейин барбашыбыз керек, боюбуз кодо, топтомолок, колобок болуп калабыз депчи. Анан кээ бир кезде баягы анча-мынча ак нандан, жана лепешка деген нандардан мен өзүмдү тартып коем, алысыраак алып жүрөм. Анан бирок кара нанга, ржаной деп коебуз да, ошондой нандарды жеп, сухарик жейм. Бирок эми баягы жанагы ар кандай эмелер бар эмеспи? Сетевой буга бара калсаң эле толук аялды көрсөтүп туруп, мына бая күнү мындай болчу, бүгүн мындай болуп калды деген. Мен ошолорго ишенбейм, чынында эле. Диетага ишенбейм. Диета кармадым деген кишини бир күнү карасаң аппарык, 2 айдан кийин сепсемиз. Ошон үчүн диетадан алыс болуш керек. Анткени биздин ички организмдерибиз бул нерсеге баягы көнгөн эмес. Биз деген ушул мен духум түшүрбөсөңүз, мен диета карап. Мындайча айтканда, адамда кыймыл көп болуш керек. Кыймыл аракет көп болуш керек. Анан бирок баягы холестерин мондай көптөгөн эме майлуу нерселер бар да, организмди баягы чарчаткан, ошол эки нерсе, ошол нерседен алыс болуш керек. Болду. Рахмат эжеке, сизге ар дайым ушундай татынакай жүзүңүз менен. Мен тигемеден диетолог деп. Жок, сиз диетолог болуу. 90-60-93 менен жүрө бериңиз, бар болуңуз деп туруп, мынакей биз биринчи сезондун жыйынтыктоочу программасына келип отурасыз. Жайдын аптаптуу күндөрүндө, мына жай айларындагы пландарыңыз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө бир элге бир жакшы маек куруп берип койсоңуз. Эми жай айында меники бааны Гүлзинат айтып кетпеди, мен ал айтты го, 2 ай эс алат экен да, абдан жакшы. Июндун 24-үнөн баштап эс алса, августтун бир 26-ларына чейин. Меники негизгиси мыйзам боюнча 54 күн. Бирок ошо 54 күндүн дагы 30 күнү быйыл өзүнүн университети кыскартылды. Анткени быйыл жоопкерчиликтүү секретарь болдум кабыл алуу комиссиясында. Азыр эми меники болгону калып атат бир 24 күндөй эле. Ошо 24 күндүн дагы 10 күнүн айтты, эртерээк келип иштейсиң деп. Ошондо 14 күнүм калып атат да, болгону 14 күн. 14 күнүн ичинде колуман келишинче баягы кызым менен бир көлгө чумкуп алсам деген, ошо 2 көзүм 4 азыр. Бир 3 күн болсо да мага жетет эле көлгө жетип алсам. А калган күндөр болсо үйдү жыйнап дегенде, артисттер деген үйдө азыраак болот. Төшөнчүлөр эшикке жайып, какшытып, ошондой күндөр. Аселе эжеке, мынакей биздин телегөрүүчүлөр көбү билбейт болуш керек, сизди эмгек сиңирген артист деп эле билет, ырчы деп билет, тойдон көрөт, концерттен көрөт. Ал эми сиз ушул артисттердин декан экенин дагы билишпейт болуш керек да, көбүчү. Сиз көбү билбейт болуш керек. Кээ бири билсе, кээ бири билбейт да. Ошо декан болуп иштеш сизге аябай оорчулук кылабы? Мен бир жолу сиздин кабинетиңизге барып, мен коркконумду билесизби? Аселе эжени мен өмүр бою сахнада көрүп, концертте көрүп, экөөбүз бири-бирибизди көргөндө да бир киного тартылганбыз, өбүшүп учурашабыз. Анан мен бир жумуштарым менен Аселе эженин кабинетине кирип калдым да. Кабинетине киргенде башка сүрөт экен да. Не суроорун берип билбей. Анан эме концерттен эле жолуксам болобу деп корктум. Студенттер сизден коркобу? Мен мындай болуп калды да, ал кезде баягы студенттерим абдан көп сессия болуп аткан мезгил болчу. Анан Назирка отурганда, ой Назирка деп эле анан баягы студенттерди киргизе калып турган Назираны кабыл ала калайын десем, Назирка отуруп калды да. Өбүшкөнгө дагы чолобуз тийбей калды. Андан кийин анан студенттер чыгарып турган кирдисем, Аселже концерттен эле жогулушпайлысыз деген, аябай сүрдүк экенсиз бияктан деп. Жок, баары жакшы дейм. Ал жумушта эми ар кандай нерсе болот. Ал эми мугалимдик жөнүндө кеп башталып кетти. Айтсаңыз, негизи эле сиз жаш өспүрүмдөрдүн арасында жүрөсүз, колуңуздун астында окуп жаткан студенттер дагы көп. Деги эле келечек болгон прогнозду эле сиз кое билчү инсансыз. Биздин келечек жаштардын колунда дейт го. Азыр өсүп бараткан, чоңоюп бараткан келечек ошол инсандар кармай турган студенттерибиз кандай деңгээлде жана бизде эмне күтүп атат?
Эми сөздүн ачыгы мындайча айтканда эми баягы баарын эле мактай берсең да болбойт. Эртеңки күнү баягы биздин ушу келечегибиз, биздин мамлекеттин, биздин кыргыз элинин мына келечеги бул биздин жаштарыбыз дейбиз. Ошон үчүн аларга ар дайым стимул бериш керек. Эми баягы беш кол тең эмес дейт. Анча-мынча деңгели төмөндөрү бар, бирок бизде мен бир нерсеге ишенем. Биздин кыргыз эли чынында абдан таланттуу келген, абдан мындайча айтканда эмгекчил келген адам, кыргыз эли эмгекчил келген жакшынакай таланттуу балдарыбыз көп. Ошон үчүн биздин келечегибиз, мен ойлойм, биздин жаштарда деп. Ар дайым жаштарыбыз аман болуп эле, жакшы өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңиздерди тандап, биздин Кыргызстандын атын жакшы гана жагын алга алып жүргөнүн каалайт элем. Уктуңарбы, бардыңар, жакшы окугула. Жана салтка айланган эле сурообуз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн менин жаным деп айтам. Кыргызстан менин авам, Кыргызстан менин жүрөгүм, Кыргызстан менин жүзүм деп айта алам. Менин мекеним албетте. Сиз үчүн Кыргызстан канчалык деңгээлде жүрөгкө жакын болсо, биз үчүн андан да жакын. Жана сиз аябай кубанып турасыз, биз андан да кубанып турабыз. Ошон үчүн сүрөткө түшүп алабыз сиз менен. Жеке сүрөткө түшүп алсак болобу деп? Селфи. Извините, разрешите с деканом сфотографироваться? Вау. Келиңиз. Биреки. Эң сонун болду. Бул сүрөттөрдү биздин официалдуу баракчаларыбызда көрө аласыздар. Instagram, Facebook, Одноклассники, Салам Кыргызстан ТВ шоу. Жана албетте эле сезонуңуздар бүтүп калды, көрө албай калдык дегендер бар болсо, YouTube'да биздин өзүнүн официалдуу каналыбыз бар. Кирип Салам Кыргызстан ТВ шоу деп жазсаңыздар, биринчиден баштап акырына чейин көрө аласыздар. Көрүңүздөрбү? Салам Кыргызстан долбоорунун алып баруучусуна даже Асель Турдалиева өзү шамал кылып турат. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, аселейм. Өзүңүз байкагандай эле башка конокторубузга караганда сизге өзгөчө мамиле кылып атабыз. Анткени биринчи сезонубуздун жыйынтыктоочу эфирибиздин соңку мейманы болуп сиз болуп атасыз. Ошондуктан түрдүү оюндар менен сизди кыйнабай эле коелу. Мүмкүн болсо, эгерде өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан болсо, биздин долбоорго жеке мен өзүмө дагы биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө, кыргыз элине бир аткарып ыр деп койсоңуз. Ооба, биз дагы Аселе жеке, сиз бизге ыр тартууласаңыз, бизге келген коноктор эч качан кур кол кетишпейт. Биздин жогорку деңгээлдеги жакшынакай Фея сода маркасы биздин демөөрчүбүз сизге ушундай көп толтура үйгө керектүү, как раз сиз айтып атпайсызбы, 14 күн үйдө жыйнайын деп ошондо керектүү оокаттарды сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Фея сода маркасынан бир сетка белек сизге. Чынында эле аябай жакшы пайдасы бар. Глицерин деген колуңузду кестирбейт. Бул ванналарыңызды тазалайт, плита слиталар. Сизге үйгө эң керектүү шампунь кылып берсеңиз деле боло берет. Көбүрөт. Иши кылып көбүрөт экен деп койбойсузбу? Келиңиздер, анда эмесе, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз журтчулугубуз, азыр биз Асель эжекебиздин ырына күбө болобуз. Анда эмесе, Асель айымызды тосуп алабыз. Сахнада Асель Турдалиева. Шаңду болчу.
мен сенің қуанышыңа, мен сенің қуанышыңа, мен сенің қуанышыңа төрөлдім. Арудың ай нұрынан туылдамын, айтылған сөзге бекен қызыңдамын. Мен сенің қыраныңмын Қырғызстан, мен сенің талайыңа, мен сенің талайыңа, мен сенің талайыңа туылғамын. Салам Кыргызстан Түнкү шоу программасынын коногу Айсель Турдалиева. Кыргыз Республикасынын эң кең сиңирген артисткасы Айсель Турдалиева. Кол чаап койсоңуздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, байкелер, эжекелер, дегелер, кыргыз эли, кыргыз жерибиз 13 жума бою сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан Түнкү шоу программасынын чыгармачылык жамааты алып баруучулар болуп кетти. Жумаю тартуулаганга, жок дегенде бир 5 мүнөткө сиздердин өмүрүңүздөрдү узатканга аракет кылып келген шайыр Татнакай биздин алып баруучуларыбыз болуп кетти. Гүлжайна Атаканова, Назира Жетигенова жана Айсель Турдалиева эжекебиз бүгүнкү жыйынтыктоочу эфирибиздин жылдыздуу коногу болуп кетти. Жана ошондой эле биздин чыныгы таланты Кыргызстандын патриот жигити Санжар Мыкыевке да кол чаап койсоңуздар. Урматтуу кыргыз элим, Салам Кыргызстан долбоору ар дайым сиздер менен. Биринчи сезондун акыркы жыйынтыктоочу программасы болуп жатат. Кайрадан кийинки экинчи сезондо жолукканча саламатта болуңуздар. Аны эмесе экинчи сезондо жолугабыз туугандар. Салам Кыргызстан.